This is my story of returning home to the land of the eternal spring, a la tierra de mis raíces. Сабагыбызга келип, шариятыбыздын, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын осуятын угам деп келиңиздер. Аллах таалам ошол кандай жакшы ниет менен келген болсоңуздар, ошол ниетиңизге жеткизген болсун. Өткөнкү сабагыбызда асбабу ат-тахрим, жанагы үйлөнүүлөрдүн өкүмү, ошонун себептери боюнча токтоп, ал экиге бөлүнөт, түбөлүктүү жана убактылуу деген маселени баштаганбыз. Андан кийин фал муаббадату, түбөлүктүү үйлөнгөнгө болбой турган кыздардын кимдер экенин айтып, ал-караба биринчи тууганчылык, туугандардын арасындагы үйлөнгөнгө болбой турган маселелерди айтканбыз. Андан кийин ар-рыда деген нерсе бул эмизүү же болбосо эмизүү себеби менен тууган болгондор. Мына ушул нерсеге дагы шариятыбызда үйлөнгөнгө болбой турган өкүмдөр. Мен ушул эмчек эмүү маселесин же болбосо ар-рада маселесин айтаардан мурда бир нерсеге токтолоюн деп турам. Азыр биз жашап жаткан ай Рабиул Ауал айы эң берекелүү айлардан, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бул дүйнөгө келген айы. Бүгүн Рабиул Ауал айынын 7-си. Тарых китептеринде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 12-чи Рабиул Ауалда бул дүйнөгө келген деп айтылат. Эми талаш тартыштар бар, себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге пайгамбар болуп келгенден кийинки айтылган хадистерин, сахабалар бизге жеткизген хадистерди азыр тактай албай кыйналып аткан мезгилибиз. Себеби кээ бирки хадистер алсыз, кээ бирки хадистер сахих деп. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайсыл күнү төрөлгөндүгүн тактоо бир аз кыйындыкка турат. Бирок тарых жазгандар, пайгамбарыбыздын өмүрү баянын жазгандар ошону ачыктап, Рабиул Ауал айынын 12-синде Йаумул Итhnейн, дүйшөмбү күнү бул дүйнөгө келген дейт. Азыркы күндө дүйнө ааламында кээ бирки мусулман бир туугандарыбыз бул айды кубануу менен тосуп аткан болсо, сүйүнүч менен тосуп аткан болсо, 12-си келсе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын төрөлгөн күнүн эскеребиз, пайгамбарыбыз жөнүндө жакшы сөздөрдү айтабыз, өмүр баянын окуйбуз деп сүйүнүп аткан мезгилде кээ бир эле биздин мусулман бир туугандар бир ай мурда башташкан Маулид, пайгамбарыбыздын туулган күнүн майрамдоо, бул бидат. Буну менен адамдар жаңылык киргизип атат динге. Жаңылык киргизгенден кийин бардык жаңылык бул адашуу, адашкандан кийин ал тозокко барат. Демек, алардын пикиринде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын туулган күнүн же болбосо Маулидин эскерүү же болбосо майрамдоо тозокко алып бара турган амал экен. Шунча жылдардан бери аалымдар Маулид, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын туулган күнү, пайгамбарыбыздын бул дүйнөгө келүүсүн рахмат, мээрим жана хидаят деп кубануу менен кабыл алса, кээ бирки адамдар ошону бидат, арам, ширк же болбосо тозокко алып бара турган амал дешет. Ошол инсандардын аларга кимдер ошондой пикирлерди берет, эмне себептен ушундай кылат деген ар бир мусулмандын оюнда болушу мүмкүн. Эмне себептен пайгамбарыбызга байланыштуу нерседе адамдар ушундай душмандыкка барат. Бирок ошол эле инсандар Ямул Ватани деп эгемендүүлүк күнүн майрамдаганда сонун эле майрамдап атышат. Ошол мамлекеттин, биздики эмес, биздин 31 августта эгемендүүлүк күнүбүздү майрамдоону биз кубаныч менен майрамдайбыз. Анан кээде ушинтип угуп калып атабыз, болду биздин эки эле майрамыбыз бар, эки майрамдан башка майрамды майрамдабашыбыз керек, калган майрамдардын бардыгы бидат дегенде 31 август десең дем ичине түшүп кетет. Ооба, биздин шариятыбызда биз майрамдай турган, биз сүйүнө турган, майрамдоо менен сооп ала турган бул эки майрамыбыз бар. Курбан айт менен
ороза айты. Андан башка дагы майрамдар бар, ал майрамдар мубах. Мубах деген нерсе, ал майрамды майрамдасаңыз, соо албайсыз же күнөөкөр болбойсуз. Эгерде кээ бир майрамдарды сүйүү менен, жакшы ниет менен майрамдасаңыз, ал Аллах Тааладан келген майрам эмес, же болбосо шариаттагы майрам эмес, мүмкүн ниетиңизге жараша соо аласыз. 31 август биз ал мезгилде сабагыбыз болбой калып, ал жөнүндө сүйлөбөй калдык. Мен сапарларда болуп калдым, башка болдум. Негизи ошол күнү ар бир мусулманга кайрылуу жасалышы керек. Устаздардын, алымдардын арасынан. Эмне себептен 31 август 31 август бу? 31 август биздин эгемендүүлүктүн күнү, майрам. Ооба, шариятыбызда белгиленген майрам эмес, бирок биздин адатыбыздагы майрам. Ал күнү биз бир капыр мамлекеттин колунан эркиндикке чыккан, өзүбүздүн желегибиз көтөрүлгөн, иманыбызга кайткан, намазыбызга кайткан, шариятыбызга кайткан, өзүбүздүн тилибизге, өзүбүздүн паспортубузга, өзүбүздүн жарандыгыбызга кайткандык менен майрамдабайбыз биз. Анан кээ бирке инсандар жанагы майрамдабаш керек, эки майрамдан башкасы бидаат болбойт майрамдаганга дегендер ошо күнү индебей калат. Себеби индесе апарып демек сен акыйкатты айтам десең дайым акыйкатты айт. Коркпа эч нерседен. Айт ошентип 31 августту майрамдоо арам деп. Биз айтабыз, бул кубанычтуу күн. Биздин иманыбызга, динибизге кайткан. Бирок бул шарияттагы майрам эмес, бул биздин адаттагы майрам. Дагы биз адаттагы майрамдарыбыздан кандай майрам бар? Үйлөнүп атасыз. Үйлөнгөндө той берип атасызбы? Же той бербейсизби? Той берип атып майрамдап атпайсызбы? Туугандарды чакырып, тамак берип, адамдарга каттар жүрөтүп, мен тоюма келгиле деп майрамдоо болуп атпайбы? Кайсыл күнү кубанса, мына ошол майрам. Бирок ал үрп адаттагы майрам. Ага мүмкүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси дагы себеп болот. Эгерде сен үйлөнсөң, бир кой союп болсо дагы майрамдап той өткөрүп кой деген нерсе. Демек бизде көп ушундай үрп адатка байланыштуу майрамдар бар. Ал майрамдарды биз шар'ий майрам деп айтпайбыз. Ал үрп адаттагы майрамдар. Мисалы, эгерде эки айытта, Курбан айыты менен Орозо айытында жок мен бул күнү майрамдабаймын десең, юхша минхул куфур. Капырлыкта коркунуч бар. Эмнеге? Себеби бул шарияттагы бизге майрамдалган майрам. Ал күнү орозо карбаш арам болот. Себеби эмне? Себеби ал майрамды биз Аллах Таала тарабынан бизге берилген, ал күнү майрамдашыбыз керек. Майрамдабасаңыз күнөөкөр болосуз. А калган майрамдар, ал жөн эле үрп адаттагы майрамдар. Ал майрамдарды эмне? Майрамдаш сиздин өзүңүздүн ыктыярыңыздагы нерсе. Балаңыз төрөлдү, туугандарды чакырып акыйка кылып бир нерсе берип атасыз, майрамбы? Майрам. Бирок аны бирөө бул шарияттагы майрам, бардык адамдар майрамдасын деген сөз эмес. Эми акыйка боюнча дагы өзүнчө маселе. Акыйка шариятыбызда барбы, жокпу? Ханафи мазхабта акыйканын өкүмү кеткен. Азыр көп адамдардын арасында ушул бир баш оору болуп атат. Ханафи мазхабтагы муътамат, этибарга алынган сөздөрдү айтылбастан хадистерди көрүп туруп эле фатва берип коюшуп, акыйканы сүннөт, кебекилер важип деп айтып жүргөндөр бар. Ханафи мазхабта мубах, өкүмү кеткен. Кайсы менен өкүмү кеткен? Курбан айытта курбандык сою важип болгондон кийин акыйканын өкүмү кеткен. Ошон үчүн мубах деп айтылат ханафи китептерде. Анан хадистерди карап алып туруп, хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Хасан менен Хусейн төрөлгөндө кой сойгон экен, уул болсо 2 кой, ал эми кыз болсо 1 кой деген, о исламдын башында ошондой болгон. Кийин өкүмү кеткен. Мындай маселеде айтып койдук мунучу. Ал эми мага ошентип бир чалды да, мен эгиз балалуу болдум деди, уулдуу болдум деди. Азыр мен 4 кой сойгонго менин милдетим, мүмкүнчүлүгүм жок. Бир адамдар мени важип деп атат, мен кантип соям аны? Эми сойбой калсам күнөөкөр болом. Ой, жок. Кыйналба. Курбандыкта мүмкүнчүлүгүң болсо курбандыкта соёсуң. Кайра кайттык. Майрамдар ушундай шариятка бөлүнгөн, үрп адаттагы майрамдар бар. Ошондой майрамдардын дагы бирөөсү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын маулиди.
Biz пайгамбарыбыздын төрөлүүсү менен, пайгамбарыбыздын пайгамбар болуп келүүсү менен сүйүнө турган күн. Аллах Таала бизге хидаят берүүчү, тозок отунан, түбөлүктүү тозок отунан бизди зулуматтан жарыкка чыгара турган пайгамбар төрөлгөн. Ал күнү бүтүн аалам сүйүнгөн. Кантип биз сүйүнбөйбүз? Мен өзүм Меккеде 15 жылга жакын окусам, ошол маулидти, бид'ат, башка дегендерди мекенинде жашадым да. Бирок 15 жыл окуган болсом, бир да жолу маулидти калтырган жокмун. Ошо Меккеде деле маулид болот. Канчадаган китептерди окудум. Ислам аалымдары жүздөгөн китептер жазган маулидти, пайгамбарыбыздын туулган күнүн маулидти белгилөө дурус экендиги боюнча. Бирок эмнегедир адамдар аны эч бир көрүүсү келбейт, уккусу келбейт. Мен канча деген ошо өзүбүздүн эле тилибизди сүйлөгөн, өзүбүздүн эле жымшык көздүү кыргыздар ошол жакта окуган, ошолор менен дагы сүйлөшүп көрдүм. Жок, бид'ат дейт. Мондой турат, бул китептерде мынтип атат, аалымдар мындай деп атат. Ооба, мурда болгон эмес, кийинчерээк болду. Мурда болбоду деген кийин кылбаш керек деген эмес да. Муну астыбыздагы килем пайгамбарыбыз мезгилинде болгон эмес, азыр кылып атпайбыз бардыгыбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не dedi? Намазда бут кийиңер менен окугула тиги ахли китаптерге каршы болуп dedi. Буйрук берди. А эмне бардыгыбыз байпакчаны окуп атабыз? Себеби пайгамбарыбыздын мезгилинде кум болчу. Кийин бул килемдер салынгандан кийин бардыгыбыз бутубузду чечип эле окуп атабыз. Бирөө айткан жок, сен пайгамбардын хадисине амал кылбай койдуң. Сен арам иш кылып атасың. Жок, заман өзгөрдү, фатва өзгөрүп атат. Ооба, пайгамбарыбыздын мезгилинде болгон эмес. Андан кийинчерээк пайгамбарыбызды унутуп башташканда, пайгамбарыбызды эстебей баштаганда, пайгамбарыбызды эстеп маулид өткөрүлүп келет. Ошондон бери дүйнө жүзүндөгү сөзү этибарга алынган аалымдардын бардыгы эле маулидти дурус деп келет. İmam Suyuti, Abdülfattah Yafi'i, Sayf Ali Asri, mümkün 100 adamdı dünyadagi alimlardan şu maulidti durus deb kitap жазганда 100 adam diye aytып берсең de аздык кылат, көп. Анан сага эле ынандыра албай койдук да şu маулидти. Өткөндө бир жакшы сөз окуп калдым. Себеби жанагы өзүбүздүн туугандар менен талашканда менден сахих хадис барбы? Кана пайгамбарыбыз айткан сахаба кылган барбы деп сурайт. Мен айттым, көп нерселер бар. Пайгамбар кылган эмес, сахаба кылган. Дурус. Кээ бир нерселер бар, сахаба кылган эмес, табиин кылган. Дурус. Табиин кылган эмес, табиин кылган. Табиин кылган эмес, табиин кылган. Шариятыбызда дурус. Андан кийин 4 мазхаб кылган. Мурдагыла кылганбыз. Дурус. 4 мазхаб кылбаган, андан кийинкилер кылган. Дурус. Көп маселелер бар. Kur'an. Пайгамбарыбыздын мезгилинде бир китеп болуп жазылды беле? Жазылган жок. Абу Бакирдин мезгилинде жазылды беле? Жазылган жок. Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху бар, Куранды жазалы, биздин Куран жаттаган хафиздер өлүп кетип атат. Азыр ушинтип отурсак Куранды жоготобуз. Десе Абу Бакир радиаллаху анху dedi? Пайгамбар кылбаган нерсени мен кыла албайм. Сен ойлонуп көр. Ушул иште жакшылык бар. Ойлонуп көр, бир 2 рекат намаз окуп ойлонуп көр. Абу Бакр радиаллаху анху ойлонуп көрдү дагы, алардын акылы салим да, акылы таза, тунук деп карап көрдү, ойлонуп көрдү. Ооба, пайгамбарыбыз кылган эмес, пайгамбарыбыз буйрук дагы берген эмес. Бирок караса, Куран жаттаган карылар согуштарда өлүп кетип атат, Куранды жоготуу коркунучунда турабыз. Келди дагы, мен макулмун сенин сөзүңө деди. Башында кылбайм деди. Эми жанагы бид'ат, ар нерсени бид'ат дей бергендер ошол Абу Бакирдин биринчи степениндеги сөзү кылбайбыз, пайгамбар кылган эмес. Бирок түшүнүлгөндөн кийин кайра келди, макул деди. Ошентип бир нуска Куран жазылды. Пайгамбарыбыздын мезгилинде болгонбу? Болгон эмес. Куран ошентип жазылып калып, сүйүнүч бардык сахабаларда болду. Эми бардык сахаба өлүп кетсе да Куран жазылып турат экен. Абу Бакирдин мезгилинде бир эле нуска Куран жазылды.
Abu Bakr халифалык болуп өтүп кетти. Умардын халифалык мезгилинде şu bir эле Куран менен жүрдүк. Осман радиаллаху анху халифа болгондо 4 нуска жазылды. Абу Бакр пайгамбардын мезгилинде да болгон эмес, Абу Бакрдын мезгилинде да болгон эмес, Умардын да мезгилинде болгон эмес. 4 нуска жазылды. Азыр миллион нуска жазылып атат. Пайгамбарыбыздын мезгилинде болгон эмес, кийин болгон. Кээ бир нерселер бар. Эгерде шариатка каршы келбей турган болсо, аны пайгамбарыбыз же сахабалар кылбаган деп тыйганга дурус эмес. Жанагы менин мусулман бир туугандарым айтат да, мага сахих хадис алып келип бер, же болбосо сахабалардын сөздөрүн алып келип бер, мен ушул маулидти мен майрамдайын дейт. Өткөндө бир сөз угуп калдым да айттым, мен шунча жыл адамдар менен сүйлөштүм, дәл бирок алардын жүрөгүндө ушундай бир оору бар экен, ал бир нерсени кабыл албайт экен. Эмне дейт? Маулидти Фатимилер, шиялар ойлоп тапкан болду. Эми ким ойлоп тапса деле азыр биздин кылып аткан маулидте шариатка каршы келеби? Келбейт. Вахабилер силерди ким ойлоп тапкан? Силерди деле бир еврейлер, яхудилер ойлоп таппады беле. Кандай? Силер деле бирөөнүн куралысыңар го. Силердики дурус. Биз маулид кылсак болбойт экен. Шиялар канча да ла иляха илля Мухаммад расулуллах дейт. Силерди түзгөн масондор, алар капырлар. Не дейсиң эми ошого? Анан өткөндө бир жакшы сөз угуп калдым, окуп калдым. Аябай жүрөгүмө ушул ылайык болду. Бул маулидти жокко чыгарып, ушу бир айдан бери соцсеттерде ар нерселерди жазып, ушу бидат экендигин далилдегенге, туура эмес экенин далилдегенге убара. Экинчи жамаат болсо жакында бизге Рабиул аввал келет, майрамдайбыз, экинчи тарап кубанычта. Анан бир жакшы сөз окуп калдым, жүрөгүмө шунчалык туура келди. Ушул сөз гана ошолорго жооп болот го деп ойлодум. Маулидти жокко чыгаргандарга. Не дептир? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын туулган күнүн тосуу же болбосо пайгамбарыбыздын маулидин майрамдоого сахих хадистин муктаждыгы жок ага. Ага сахих калп керек, жүрөк керек дейт. Сахих хадиске муктаждык жок пайгамбарыбыздын төрөлгөнүн сүйүнүүгө. Ага таза, оорубаган жүрөк керек. Акалли шей, эң аз дегенде индебей койшу. Сен маулидти сен туура көрүп атасың, сен майрамдай бер, мен майрамдабайын деп кой. Майли, эң аз дегенде. Бирок өмүрүңдө ошого неме кылып, бир нерселерди жасап, жазып, сабактарыңда айтып, пайгамбарыбыздын бул дүйнөгө келгендигин майрамдабайлы деп. Эми пайгамбарыбыздын ошол күнү өлгөн күнүн майрамдайсыңарбы? Биз төрөлгөн күнүн майрамдап атабыз, өлгөнүн майрамдаган жокпуз. Экөө тең бир йомнестейин дүйшөмбү күнү өлүп калыптыр. Төрөлүптүр, дүйшөмбү күнү өлүптүр. Биз төрөлгөнүн майрамдап атабыз, өлгөнүн майрамдаган жокпуз. Пайгамбарыбыздын бул дүйнөгө келүүсү рахмат, береке. Анан буга дагы биздин китептерибизде ишараттар бар, ачык айтылмаса дагы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам дүйшөмбү күнү орозо кармачу. Бул биздин сүннөт. Бардыгыбыз дүйшөмбү күнү орозо кармайбыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан келип, сен эмне үчүн дүйшөмбү күнү орозо кармайсың я Расулалла деп сахабалар сураганда, ли аннани вулитту фихи. Мен ушул күнү төрөлгөнмүн. Ошон үчүн мен Аллахка шүгүр кылып орозо кармайм dedi. Демек пайгамбарыбыз өзү Аллахка шүгүр кылып төрөлгөн күнүндө орозо кармап аткан болсо, биз да ошол күнү орозо кармап, биз да ошол күнү сүйүнүп койсок, эмне болуптур? Шариятыбызда кайтарылбаган нерсе. Эми бүгүнкү сабагыбызга айта турган болсок, Кудай Таалам жакында ушу маулиттер башталат, иншалла бардыгы ушу пайгамбарыбыздын өмүр баянын угуп, ошол нерселерге катышып, кээ бирке жанагы жүрөгүндө оорусу барлардын айткан сөздөрүнө ойлонбой эле коюш керек. Дүйнөдөгү сөзү этибарга алынган алымдын бардыгы маулидти майрамдаса дурус деп айтылат. Бүгүн 7-си, 12-синде майрамдап баштайбыз. Маулид деген нерсе пайгамбарыбыздын туулган күнү. Болду. Пайгамбарыбыз ал күнү эмне кылынат? Эч кандай шариатка каршы бир нерсе айтылынбайт. Эмне кылат?
Al günü Peygamberimizin ömür bayanını okuyubuz. Peygamberimiz jönünde jakşı yazılgan şeirlerdi okuyubuz. Tamaktar katabız. Peygamberimiz desteyibiz. Üy-bülösün, tarıkın, tuğulganın boldu. Hiç bir şeriatga karşı gelgen hiç nerse jok. Anan bir günge belgilep albay daim ele mavlid kıla beriş kerek negisi. Bir günge belgilep alasыңар sizler dep bizge karşı çıkanlar dagı bar.